Коррупцияны жоготуш кыйын деп атабыз. Коррупция баары бир кала берет деп атабыз. Туура айтасыз. Ошон үчүн сиз айткандай биз мыйзамдарды катаалдаштырып атабыз. Өткөндө ошо коррупциялык мыйзамды караганда сиз жок болдуңуз. Ол келип жардам берсеңиз болот эле. Мына экинчисин эртең карайбыз, ошондо келип өзүңүз добушуңузду бериңиз, салымыңызды кошуңуз депутат катары. Макулбу? Ошо сиз кабыл алган мыйзам негизинде биз коррупцияны жоготобуз буюрса. Дагы бир жолу айтайын. Коррупцияны мен өзүм жогото албайм. Баарыбыз мына урматтуу депутаттар менен, коомчулук менен, эл журту менен кошулуп жоготобуз. Аракет кылсак жок болот. Бандиттер жоготобуз дедик беле? Жоготтук мына. Мына ошо бандиттер менен көпчүлүгүбүз иштеп келдик эле. Кана ошо бандиттер азыр? Жок. И болбойт дагы. Коррупцияны да ушундай кылабыз. 2025-26 Кыргызстандагы коррупция тим эле ушу сиз айткандай минимизация болуш керек да. Жок болуп кетсе мындан да жакшы болот. Кудай калса бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Жанагы айткандай ушу мамлекеттик трибунадан дагы айтып коеюн, урматтуу депутаттар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. 1 январдан баштап силер кабыл алып берсеңер мыйзамды, президентибиз кол коюп берсе, 2025 жыл 1 январдан баштап коррупциялык мыйзамдар татаалдашат жана катаалдашат. Ким коррупцияга тиешеси болсо, чинине карабастан, кылган эмгегине карабастан, ээлеген кызмат ордуна карабастан, так коомдогу ордуна карабастан бардыгын жазалайбыз. Мыйзамдан корксун. Менден коркпосо мыйзамдан корксун. А мыйзамды биз аткартабыз, Кудай кааласа.